Дем алышта Баткендеги Мадыген геопаркына саякат уюштурулду. Ушул кен Борбордук Азиядагы бул жагы Афганистанга чейинки бул кенден күмүш өндүрүлүп ташылып турганда Ибн Синанын эмгегинде бул кен жөнүндө эскерип кеткен. Мадыген геопаркына президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров, Германиянын Кыргызстандагы элчиси Габриэла Гелил баштаган элчиликтин өкүлдөрү, мекеме ишканалардын кызматкерлери, тарыхчылар барды. Мадыген геопаркы туристтерге сөзсүз кызыктуу болот деп ишенем. Мен үчүн бул тоодо туруу абдан уникалдуу тажрыйба. Бүгүн күн нурунун астында Мадыген жергесинде турганыма абдан бактылуумун. Кыргызстандын президенти айткандай, Кыргызстан Баткенден башталат. Мен ошого толук кошуламын. Татыктуу жер. Auf dem Berg zu stehen bei Sonnenuntergang in Madigen, das ist etwas, das kann man gar nicht beschreiben. Саякаттын катышуучулары Мадыген аймагындагы Сарытоо капчыгайы, Канигут үңкүрү, 9-10 кылымга таандык байыркы эритүүчү от казандарга күбө болушту. Канигут кени ошол биздин заманга чейинки 1-кылымдан баштап 5-кылымга чейинки дээрлик 4-5 кылым иштеген кен болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, Кыргызстандын аймагындагы эң алгачкы өндүрүш башталган жер деп дагы айтсак болот да. Андан сырткары бул кенден өндүрүлгөн күмүш ушул Афганистан Кабулга чейинки аймактарга ташылып турган деп айтылат. Мадыген геопаркы Баткен шаарынан 50 чакырым алыстыкта жайгашкан. Байыркы заманда бул түстүү тоолор Сармат деңизинин түбү болгон деген маалыматтар айтылат.